Эми мени Ага. Могу birinchi marta avtoritet muğalim bolabыз деген бул жөн эмес. Мурда мен эң башында ушинтип өтөрчүмүн, muğalimдерге анан кийин эжелер айтат да. Баткенде бир Минюгүл деген эже окуган менден. Анан бир жолу маршруткага түшүптүр да. Анан маршруткага түшсө, бир эже бир баланын ата энеси төлөп коюптур да, ал окуучуларды окутуп баштаган да. Анан ата энеси төлөп коюптур. Анан өзү дагы Минюгүл эже берсе, жок сага уже төлөп койду деп айтышыптыр да. Анан кетип баратып маршруткадан аягында үйүнүн жанынан түшөйүн деп атса, кайра ага 10 сом сдача кайтарып берип экен да. А бул эмне десе, эсега жана эки ата эне төлөп кеткен, ошонун бирөөсүн ала кетиптир да. То есть ата энелер уже мугалимдерге уже авторитет катары көрө баштагандар да. Хотя бы жол киресин төлөп коюп болсо дагычы. Ошондуктан урматтуу эжелер, авторитет мугалим болобуз, бирок качан дегенде, качан окуучуларга шыктандырганды билсек, качан алардын табиятын билсек, алар эмнени сезип атат, эмнени туюп атат билсек, качан алардын жашоо турмушу кандай болуп атат, аны менен мындайча айтканда эсептешсек, анан качан биз өзүбүздүн сабактарыбызды өзүбүздүн жеке өздүк методикабыз менен өтүп, өзүбүздүн мындайча айтканда өздүк имиджибизди түзө турган болсок, анда биз авторитет мугалим болуп кетебиз. Биз окшош нерселерди туурап, же болбосо биз окшош бир нерселерди кайталоонун аркасы менен эч убакта биз өздүк имиджибизди түзө албайбыз. Ошондуктан сиздер дагы ошол нерсени аракет кылсаңыздар сонун болот да. Мен ошол нерсени айткым келди. Анан бүгүнкү биздин темабызга жараша окуучуларды шыктандыруу болот эле. Окуучуларды шыктандыруу боло турган болсо, биз кайсыл окуучуларды шыктандырат экендигибизди биринчи билип алышыбыз керек. Биз кайсыл окуучулар менен иштеп жатабыз жана аларга кандай шыктандыруу керек? Алар кандай шыктандырууну жактырат, ошону менен эсептешибиз керек. Биз азыр мен айтып өттүм, жогоруда Z жана альфа поколениясы менен иштеп жатабыз. Z поколениясы бул Милхоум менен Уильям Штраустун изилдөөсү боюнча 2000-жылдан кийин балдар дедик, Демек, биз спики жаңырып окшойт агай. Сиз трансферс көзү. Мейттики. Ошо кирген неметеди. Эми жаңырбай калды? Ошо тиги экөөбүз түшүптү. Демек, 2000-жылдан кийин 2010-жылдан кийинки балдар, булар көбүнчө конкреттүү түрдө тапшырмаларды жакшы көрүшөт. Булар өзүнө карата айтылган пикир же болбосо сын пикирди булар канчалык деңгээлде кабыл алат, канчалык деңгээлде кабыл албайт экендигинди азыр сабактын жүзүндө ошол сабакта мен айтып берүүгө аракет жасайм. Андан тышкары бере турган болсом, анда окуп келдик деген тапшырма эмес алар үчүн. Мисалы биз окуп келдик деген тапшырма көпчүлүк учурда алып атабыз да, жокмучу. Демек, эмне кылышыбыз керек десеңиздер, анда 23-чү бет 34-чү бет ошол 34-чү бет окуп чыгып 5 ошол 5 суроого бирден сүйлөм менен жооп жазып келесиңер. Эртең келсеңер мен чыгып баа коюп берем деген өзүнчө тапшырма бул. Бул конкреттүү түрдө Z альфа поколениясы үчүн берилген тапшырма жана бул 100% аткарыла турган тапшырма да. А вот окуп келген тапшырма бул жана поколениясы иштебейт. Аларга эч убакыт эмнеге дегенде эч бир тактыгы жок болот. Берилбеген тапшырма болот. Ошондуктан биз азыркы Z жана альфа поколениясы үчүн шыктандыруу бул өзүнчө тема. Ал эми андан тышкары алар менен иштешүү, алар менен алака түзүү, берилген тапшырманы аткартуу жана андан жооп алуу бул өзүнчө тема. Демек, шыктандырууга келе турган болсок, мен мугалимдерди бир нерседен баштап чакырып баштайын анда. Мектепте окуучуга каршы бир кабинет бар. Бул деген айткым дейин, бизде мектепте иштеп баштаганда кабинет аябай жакшы эмес. Дегенде мугалимдер кирип алып ошол жерден окуучуларды сүйлөшчү да, кеч. Ал окуучу мындай, анан ал тигин чүгөрөткен же болбосо дереу ушундай, аны бүлөсү ушундай, алда ушундай кир келет, ушундай чаң келет, же болбосо алда ушундай деп майра ошол болот да. Ошол сүйлөшүүнүн аркасында мектептерде окуучуларга чыгып берип болот, эскертип, мен изилдөө жана
Şöyle slide görünmöyle durmuyor. Астын албаган окуп эмне кылабыз деп сүйлөшүңүз. Эмне кылабыз? Чынында гид келген, ботинкасын босчу байкалган, өзүнүн толку бою деген балдардын моторикасы жакшы өнүк көргөн болот. Крупный моторика жакшы иштебеген үчүн, толку бой кыймыл аракети жакшы келбегендиги үчүн нейросистема жакшы иштебейт. Нейросистема деген бул нейрокашып ошол биздин маалымат алган маалыматтарыбызды эс тутумга жеткизе турган атайын бөлүкчөлөр же болбосо клеткалар деп түшүнсөңүздөр болот. Биздин денебизде миллиарддаган нейрондор чуркап жүрөт. Ошол нейрондор аркылуу биздин эс тутумубузга маалыматтар жетет жана биз ошонун негизинде ал маалыматтарды сактап калабыз. А эгерде биз денебизде жакшы кыймыл аракетти келтирбесек, анда биздин нейрондорубуз аз кыймыл аракет болуп дагы биз кабыл алган маалымат кайсы бир нейрон уктап жаткан нейронго туш келип кала турган болсо, анда биз ал маалыматты унутуп калабыз. Же болбосо сактай албайбыз өзүбүз. Көрдүңүздөрбү? Демек, ошого кирип келаткан сиз учтеска кирип айткандын ордуна биз эмне кылышыбыз керек? Тескерисинче ошого жараша иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Сиз эмне кылыңыз? Кирип келаткан окуучуңузга тапшырма бериңиз. Бүгүн барып 10 жолу колун жууш керек. Ал качан өзүнүн денесин сезип баштаганда нейрондор көбөйүп баштайт. Дагы да нейрондор көбөйүп баштаган себептен ал кабыл алуусу окуучулар жакшырып баштайт. Андан тышкары бериңиз тапшырма. Мисалы, өзүнүн жабатып кылыш керек. Өзүнүн денесин өзү жууганда, өзүнүн кийимдерин өзү төгөндө, өзү кийим кийсе, өзү тамак жесе, баланын кабыл алуусу жакшырат, күчөйт. Мындайча айтканда, ал ошол аркылуу көбүрөөк кабыл алып баштайт бир нерсени. Эс тутуму жакшырып баштайт. Биз айтып атпайбызбы, бүгүн бир нерсени айтып берем, эртең эле унутуп келишти деп атпайбызбы? Көрдүңүздөрбү? Канча деңгээлде биз алардын ар жагындагы көйгөй менен иштеп жатабыз. Сумкасын жакшы тыгыраак астына албайбы, демек ал өзүнүн денесин точно сезбейт. Ал дагы да мисалы диагностика кылып көрөм десеңиздер, 5 манжаны тарттырып көрүңүздөр. Ак барактын бетинде 5 манжасын тарттырып көрүңүздөр. 5 манжаны эгерде чоң кылып тартса, манжаларын чоң-чоң кылып тарта турган болсо, крупный моторика жакшы өнүкпөгөндүгүнөн кабар берет. Муну сиздер дагы да жакшы түшүнүшүңүздөр үчүн мен дагы бир мисал келтирейин. Мисалы, бала төрөткөндөн кийин ал качан тамак жеген, тамак жеп баштайт. Бирок кээ бир биз өзүбүз тамак бере берүүнүн аркасында биз алардын сүйлөөсүн кечеңдетип алат экенбиз. Эмнеге? Анткени качан кашыкты эрте кармаса бала, ошончолук анын тили эртерээк чыгат. Ошончолук ал эмне кылат? Сүйлөгөнгө батыраак киришип баштайт. Анткени биздин майда моторика мол, кашык кармаган билек эртерээк кыймылдап баштаган үчүн анда эмне болот? Ошол именно сүйлөгөнгө катыша турган нейрондор батыраак иштеп баштаган үчүн анын сүйлөөсү жакшырып, эртерээк иштеп баштайт. Нейрон деген түз мээ менен байланышкан клеткалар. Көрүп биз эмне кылат экенбиз? Именно дененин кыймыл аракети аркылуу баланын калыбын жакшыртууга мүмкүнчүлүк алабыз, анын эс тутумун жакшыртууга мүмкүнчүлүк алабыз. Демек, бул жерде мотивациядан дагы, шыктандыруудан дагы эң чоң биздин задачалар турат. Ушул задачаларга атыш керек. Сиз мейли бүгүн кечке адам басып жүрөтүңүз, кечке адам басып, тартып бериңиз, чийип бериңиз, эмне гана кылыңыз. Бирок, эгерде баланын крупный моторикасын иштебесеңиз, анда эртең ал о деп келет. Аны о деп келет. Эмнеге? Потому что ал жеткен жок. Маалыматты кабыл алды, менен көрүү, кулагы менен укту, аудиально, визуально макул кабыл алды бала. Бирок кабыл алган нерсени эгерде нейрон уктап жаткан нейронго туш келип, ошол эле учурда нейрон жакшы иштебесе, ал эс тутумга жеткирбейт. Эс тутумга жеткиргендик процесстер бар, урматтуулар. Эс тутум 3кө бөлүнөт. Өтө кыска аралыкка сактай турган эс тутум, кыска аралыкка сактай турган эс тутум, анан узак убакытка сактай турган эс тутум болуп бөлүнөт. Биринен бирине өткөрүш үчүн дагы бизге нейрондор кызмат кылат. А нейрондор дайыма кыймыл аракетте болушу үчүн бизде кан айлануу жакшы болуш керек. Ошол эле учурда биз эмне болуш керек? Крупный моторика жакшы иштеп турган болуш керек. Крупный моторика жакшы иштеп турса гана биз ошондо эмне кылабыз? Кабыл алуубузду жакшырта алабыз. Андан тышкары дагы бир нерсе бар. Мисалы, сиздер өтүлгөн информацияны сиз берип атасыз, сабагыңызды өтүп атасыз. Жок, бизден кечке сүйлөп атасыз, даярданып барып атасыз дейли. Бирок сиз даярданып барган нерсени бала кабыл алыш керек да, сиздер ойлойсуздар, баары карап отурса, баары кабыл алып атат деп ойлойсуздар да. Мисалы, сиздер азыр мени карап отурасыздар, мен ойлойм, баары кабыл алып атат. Жок. Ар бир кабыл аласыздар, кимдин нейрону канчалык иштеп жатса ошого жараша кабыл алат.
Нейрондор кантип иштеп атат, иштебей атат дегенди мынтип текшерсек болот да. Мисалы оң колуңуздарда окей кылсаңыздар болот, сол колуңуздарды мондай зайчик кылсаңыздар болот. Анан экөөнү алмаштырыңыздар. Кеттик. Оң колуңуздарды бирөөнү окей, бирөөнү зайчик кыласыздар дагы экөөнү алмаштырасыздар. Бат-баттан алмаштырабыз. Жазаңыздар. Бат-баттан бат-баттан алмаштырабыз. Бат-баттан алмаштырабыз. Бул нейрондордун иштөөсү, урматтуу эжелер. Бул нейрондордун иштөөсүн мынтип түшүнсөңүз болот да, биз бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде көбүрөөк кыймылдайбыз. Муну мындай менен салыштырам мен дайыма. Илгерки апалар карыганда дагы неберелеринин, чеберелеринин аттарын унутушчу эмес. Даже азыр деле мурунку апаларды байкап көрсөңүздөр, небересин, чебересинин аттарын даже эмне болуп атканын бүт даже эстеп турушат. Ким качан төрөлгөнүн эстеп тургандар бар, билесиздерби? Ал ушундай жаз болчу, анан эмне болчу деп бүт баарын айтып беришет го. Билесиздерби ал нейрондордун иштеп турганынан. А биз канчалык деңгээлде гаджеттерди, телефонду, телевизорду көп карагандык себептен биз көзүбүздө эң көп жайгашкан нейрондор бар, бул орган көз. Биз аны болуп аткандык себептен бизде кабыл алуу начар болуп эсептелет. Көрдүңүздөрбү азыр жаза алган жок, демек мен ошончолук кабыл алып атам. Эми нейрондордун бир аз болсо да бир аз бөлүгүн ойготуп койдук азыр. Канчалык деңгээлде бир кабыл алышыңыздар мүмкүн, бирок ошондо дагы жеткиликтүү эмес. Класстагы 30 окуучуңуз деле ошондой. 30 окуучуңуз деле сизди карап тура беришет, бирок баары кабыл ала ийбейт. Сиз демек алардын мээсин ойготуп алып иштешиңиз керек. Менин айткым келип аткан нерсе, урматтуу эжелер, окуучунун сыртында кечке айланчык 5-6 саат айланчыктап сабак өтүп, кечке аны бир нерсени берип, сабактан кийин алып калып, кечке сүйлөп, нервиңизди коротуп, урушуп, кыйкыруу менен эч нерсеге жете албайсыз. Лучше анын мээсинин ичине кирип алып иштесеңиз, анда жумушуңуз ошончолук жеңил болот, ошол эле учурда эффективдүү болот. Андан тышкары, нейрондорду ойготууда дагы бир нерсе бар. Баланын маанайы жакшы болгон учур. Баланын маанайын көтөрүү бул эң чоң фактор. Кабыл алууга түздөн түз таасирин тийгизет. Качан адамдын маанайы жакшы болгон учурда мээде боштук пайда болот. Мээде боштук пайда болот дагы, мындайча айтканда, нейрондордун ойгонуусу пайда болот да. Ал жерде боштук пайда болгондон кийин уже маалыматты сиңире турган, кабыл ала турган, мындайча айтканда, мээде мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми ошол учурда сиз бере аласыз. Окуучуга биз жаман сөз айткан учурда же болбосо аны урушкан учурда эч нерсени кабыл албайт. Анткени бул нейрондордун мындайча айтканда тонусу пайда болот. Ошондуктан сиз анын баланын мындайча айтканда маанайын жакшыртып алып туруп анан иштесеңиз ошондо эффективдүү болот. Муну азыркы учурда мынтип да айтып келишет. Мисалы, Чубак ажыны билебиз го, ал күлдүрүп айткан го жоопторду, мисалы шыпыргыны тургузуп койсом эмне болот десе, алганга оңой болот деп ушул сыяктуу жооп айткан го, ал ошол нерсени колдонгон да. Качан адамдын маанайы көтөрүлгөндө ал кабыл алууга аябай жарамдуу болот жана ошого мындайча айтканда көбүрөөк кабыл алат деген сөз да. Ошондуктан шыктануунун эң биринчи жолу бул баланын маанайын көтөрүү. Кийинки жолу болсо баланын нейрондорун ойготуу. Баланын нейрондорун ойготуп алып сабак өтүү. Андан кийинки жолдорду азыр сүйлөшөбүз. Буга чейинкилер түшүнүктүү болдук да. Кайсы жерден түшүнбөй калсаңыздар, сурап турсаңыздар болот. Эми урматтуу эжелер, бизде мындай нерсе бар да, азыркы учурда биз окуучулардын бизге ылайыкталуусун күтпөй, биз аларга ылайыкташуунун убактысы келген да. Мындайча айтканда, биз мугалимдер көппүз, окуучуларга эмне эле азбыз, аябай эле окуучулардан. Демек биз ар бир окуучуга индивидуалдуу түрдө мамиле кылууга дагы үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн окуучуларыңызга өзүңүз мындайча айтканда диагностика кылганды үйрөнүңүздөр. Мен азыркы учурда 5 диагностиканы түзүп чыккам. Муну шарх берип келем. 5 диагностика ошол именно азыркы Z альфа поколениясына ылайыктуу, алардын табиятын изилдегенге байланышкан 5 диагностика. Бул биринчиден физиология, мен айтып атам, физиология канчалык маанилүү экени. Физиология экиге бөлүнөт. Бул моторика болуп бөлүнүп атпайбы? Ар бир окуучуңуздун физиологиясын аныктаганга аракет жасаңыз. Ар бир окуучуңуздун жашоо образын аныктаганга аракет жасаңыз. Сиз ошондо ага мотивация бере аласыз. Сиз ошондо эмне бериш керек экенин түшүнө аласыз. Эмнеден башташ керек экенин түшүнө аласыз. Мен айттым, канча кечке сабактан кийин алып калып, энергияңызды коротуп,
гречкага сүйлөй беришиңиз мүмкүн. Бирок эгерде анын физиологиясы начар болуп үйдөн кыймылдабаган бала болсо, анда бир тыйын болот да сиз берген нерселер. Ошондуктан анын физиологиясы маанилүү. Андан кийин мен психологияны коштум экинчи. Именно баланын психологиясы анын мындайча айтканда билим алуудагы, жашоосун тургузуп деги эле келечекте. Мисалы, сиз бүгүн тапшырма бердиңиз, бирок бала аткарып келген жок, эртең урушуп атасыз. Билесизби, сиздин тапшырмаңызды эмнеге аткарып келбей калганын биринчи аныкташыңыз керек. Сиздин тапшырмаңыз баланын жашоосунда канчалык деңгээлде болуп аткандыгын аныкташыңыз керек да. Мисалы, сиз окуп деген нерсе тапшырма болду бала үчүн. Мындай эле, кичинекей эле. Эмнеге? Потому что анын дагы бир чоң проблемасы бар болчу. Бүгүн үйгө барып тайке менен же болбосо чоң атаман же болбосо байке менен уруш жебешим керек деген чоң проблема бар болчу. Эмнеге анын ата энеси мигрант болушу мүмкүн, балким анын ата энеси болушу мүмкүн деген сыяктуу көйгөйлөрү бар да. Сиз ошону карашыңыз керек да. Сиз берген тапшырма анын жашоосунда балким эч кандай роль ойнобойт. Эч кандай даже проблема дагы эмес сиздин тапшырмаңыз. Ошол үчүн ал аткарбай келген болушу мүмкүн. Анын жашоосунда эң чоң проблема бар. Ал ошол үйгө барып бүгүн хотя бы уруш жебей укташ. Тынчыраак жатыш, тынчыраак жашаш. Ошол проблема болгон болушу мүмкүн. Мен муну качан билдим? Качан биз окутуу борбордо мындайча айтканда анонимный суроо жооп жүргүздүм. Ошондо билдим да. Окуучу үчүн эң чоң проблема эмне экенин биз билбейт экенбиз кээдечи. Бүгүн оңоюраак суу ташып келип алсам экен деген сыяктуу окуучулар бар экен да. Бүгүн же болбосо уруш жебей уктасам экен деген окуучулар бар экен. Сиз ошону биринчи аныктап алыңыз. Ошондо сиз жеңилдей түшөсүз, ошондо сиз дагы тапшырманы ошого жараша берип баштайсыз. Ошондо анан сиздин тапшырмаңыз аткарып баштайт. Психология деген нерсе баланын психологиясы, анын жашоо турмушу, жашоо абалы. Биз ошондон кабардар болуп, анан ошого жараша иш алып барышыбыз керек. Кайгырып атсыңыздар. Биздики эмести, киме желе? Өзүң кабар кайда? Биздики эмес, өзүң кабар. Точно? Benim? ОБС'ге кирип көрсөз. Биздики жакшы иштеп. Интернет өчүп калды окшойт, угуп атамбы? Эми угулдум эрим. Диагностика деген ушул да. Мындайча айтканда, сиз ошого маани бергенге жараша мотивация бериңиз. Жашоого үмүт бериңиз. Мындайча айтканда, эч нерсе болбойт баары. Мен сени түшүнүп турам деген сөз. Балдар канчалык деңгээлде мотивация же болбосо сиз эгер балага жакын адам болсоңуз, ал баарын сизге төгүп берет жана сиз берген тапшырманы аткарбай коюш ал үчүн качан уят болот, качан сиз ал жөнүндө көп маалымат билсеңиз. Мисалы, анан качан балага жаман болсо, ал сизге чуркап келет да. Өзүңүз деле ойносоңуз, сиз өзүңүзгө жаман болгон учурда, сизде бир көйгөй болгон учурда биринчи кимге чаласыз? Сиз жөнүндө көп билген адамга чаласыз. Чынбы? Демек, сиз эгер класс жетекчи болсоңуз, эгерде балким кураторлор бар болушу мүмкүн, ошондой адамдар болсоңуз, анда сиз бала менен көбүрөөк сүйлөшсөңүз, ошончолук ага жакын болосуз. Ал ошончолук сизге качан чуркап келет, же болбосо бир проблемасы болгондо сизге айтып келет да. Ал сиз менен бөлүшөт. Анан сиз берген тапшырманы ал уят деп эсептейт, эгер аткарбай келип калса. Өзү уялат да. Ошон үчүн ал окушу мүмкүн. Андан кийин нерсе бул коммуникация. Коммуникациясын баланыкын көтөрүүгө аракет жасаңыздар. Анткени ушундай адамдар бар, ушунчалык билими чоң балдар бар, аябай билимдүү балдар бар. Бирок караган, иштеген жумушун карасаң, мындай бир грузчик болуп иштеп жүргөн болушат. Эмнеге? Потому что коммуникация өнүкпөй калган. Алар бирөө менен сүйлөшкөндү билбейт, же болбосо бирөөнүн эшигин тыкылдатып барып, мен мону билем деп айтканды билбейт да. Мен көп айтишник балдарды билем да. Мисалы, укмуштуудай компьютерди чагат, укмуштуудай билими бар мээсинде. Бирок ушундай грузчик болуп, же жөн эле иштеп жүрүшө, же депрессия болуп кеткен да.
Ошон үчүн баланын коммуникациясы дагы маанилүү. Бул баланын үчүнчү жагдайдагы диагностикасы. Сиз ошого маани берип, ошого жараша дагы мотивация берүүгө аракет жасаңыз. Именно бала менен. Бул үчүн мен атайын 50 суроону түзүп чыккам. Баланы коммуникацияга үйрөтүүгө жана анын ичиндегисин баарын укканга 50 суроо бар, что баланын ошол нерсесин өнүктүрүш үчүн. Андан кийинки нерсе баланын интеллектуалдык жагдайы. Интеллектуалдык жагдай өзүңүздөр көрүп тургандай, аягында көрдүңүздөрбү, бул биринчиге кирбейт. Баланын билиши, бир нерсени билиши же билбеши, бул мындайча айтканда психологиядан, физиологиядан, коммуникациядан өйдө тура албайт. Өйдө турса дагы ал балага бир күнү бала сынып калганда же үмүтсүздүк пайда болгондо ал аны тургузуп кете албайт. Интеллектуалдык жагдай. Бала психологически күчтүү болуш керек, бала физиологически өнүккөн болуш керек, бала коммуникациясы жактан бирөө менен тил табышканды билген болуш керек. Ошондо ал интеллектуалдык жагдайын көтөрүп кете алат да. Ошондо ага мындайча айтканда жардам берет. Андан кийин анан окуу абалына келебиз. 5-чи жагдай бул баланын окуу абалы. Баланын окуусун сиздер өнүктүргөнгө көп факторлор бар. Баланын окуусун өнүктүрүш үчүн биз эптеп деген сөздөн арылышыбыз керек. Эптеп 4-чү классты бүтүрсөм кутулам, эптеп 9-ду бүтүрөлү, эптеп чейрегин чыгарып отчет берели эртерээк, эптеп деген сөздөн биз мугалимдер кутулсак, анан ошондо балдардын окуусуна жардам бере алабыз. Сиз азыркы учурдагы баланын абалын диагностика кылып туруп, анализдеп, андан кийин ошого жараша методика жаза алган мугалим болушуңуз керек. Жана сиз муну кыла аласыз, урматтуу эжелер, сиздер муну кыла аласыздар. Мен азыр эмне экенин айтам. Билесиздерби, биз башкача мугалим болушубуз керек жана биз методика жазышыбыз керек. Эмнеге? Ар бир мугалим методика жаза алат. Эмнеге? Бул үчүн бизге билим берүү министри келип сабактарыбыздын күнүмдүк схемасын түзүп бере албайт. Эмнеге? Биз өзүбүз мугалимдер окуучуларыбызга өзүбүз методика жазабыз. Эмнеге? Анткени билим берүү министринин астында күнүгө 30 окуучу отурган жок да. Алар депутаттар, балким министрлер, алар эмне? Алар деген ак үйдө отурушу мүмкүн. Алар мындайча айтканда окуучулар менен алака түзгөн жок. А вот окуучулар менен ким алака түзүп атат? Мугалимдер, биз түзүп атабыз. Демек, сиз жана биз методика жазуучу атайын адамдарбыз. Бирөөдөн күтүп, же болбосо билим берүү министри берген атайын шаблондун негизинде эмес, биз өзүбүз ар бир окуучубузга методика жазсак, ошондо бизде өнүгүү болмок да. Жок, ошол шаблондун ичине кирип алып, биз жөн гана ошол окшош нерсе менен жашабашыбыз керек. Сиз ар бир окуучуңузга диагностика жазып, ар бир окуучуңузга эмнеден баштап иштеп, эмне менен бүтүрүш керек экенин билсеңиз, ошондо сиз башкача мугалим болосуз, ошондо сиз методика жазып дагы да дальше өнүктүрүп кетесиз да. Методика жазыш үчүн ошол 5 жагдайга маани бериш керек. 5 жагдайга маани берип туруп, баланын көйгөйүн аныктайсыз, полный жазып чыгасыз. Мисалы, эмне көйгөйлөр бар экен? Мейли ал биякта башталгыч класс мугалимдер бар, мейли ал муундап окуйт, балким мейли ал окуй албайт, мейли ал бирөө менен сүйлөшө албайт, мейли ал дайыма телефон менен жүрөт, мейли ал мындайча айтканда семьясы слабый, начар болушу мүмкүн, же болбосо татаал жашоо шартта жашайт деген сыяктуу бүт көйгөйүн жазып чыгыңыз. Ар бир көйгөйүн жазып чыгыңыз, эринбей жазып чыгыңыз. Бул аябай оңой болот. То есть качан оңой болот? Сиз баарына диагностика жазып алгандан кийин классыңыздагы 30 окуучуну бирдей деңгээлге алып келип койсоңуз болот. Жана бул нерсени ишке ашырган менин мугалимдерим бар. Кыргызстандын 7 дубанында менде 2000ге жакын мугалимдерим бар. Жана алардын ушунун аркасында ийгиликке жеткендер бар. Менде Чынара деген эже бар, андан тышкары Бурул деген эже бар. Баткенде бирөөсү жалалап атта. 30 окуучусу, класстагы 30 окуучусун баарын бирдей окуу нормативге алып келген. Окуу нормативин көтөргөн жана ошого жараша иштеген. Диагностика түзгөн, ошого жараша методикалар жазып чыккан. Сиздер дагы бул нерсеге мындайча айтканда жетише аласыздар, анткени алдыңыздарда окуучу менен иштей алсаңыздар эле уже ал нерсе ишке ашырылат да. Демек, сиз көйгөйдүн баарын жазып чыккандан кийин жанына биринчи кайсыл көйгөйдү жоюш керек, ошону жазасыз. Кайсыл көйгөйдү биринчи жоюш керек. Андан кийин кайсы көйгөйдү жоюш керек, ошону жазасыз дагы, жанына методика жазасыз. Бул методика деп. Методикаларды, конечно, мен башталгыч класс мугалимдерине 20 методика үйрөтөм, андан тышкары методиканын коллаборацияларын үйрөтөм да. Методиканы кошууну үйрөтүп келем. Ал Шарохов курсумда именно практика жүзүндө үйрөтүлөт. Мугалимдер болуп чогуу иштеп үйрөтөбүз. Бул жакта мен бир аз айтып өтөйүн. Мисалы, жөнөкөй эле алалы. Сиздер биякта отурган эжелер, сиздер менимче колледжде сабак берет болушуңуздар керек,
түшүнүгүн айтып берүү маселесине карап көрөлү азыр сиздер менен чогуу. Мисалы, бирөөңүздөр мага жардам берсеңиздер сонун болот. Бул 1 мүнөт деген методика. Мен азыр убакытты ченейм. Бирөөңүздөр мага жардам берсеңиздер сонун болот. Так. Убакытты ченейм дагы ошол убакыт аралыгында агай мага ким жардам берсе болот? Баарыбыз эле жардам берсек боло береби? Апай. Так. Угулуп атабы мээрим? Угулуп атат. Биз биякта жүрүп койгонбуз да тынчыраак болсун деп эме. Баарыбыз эле дайынбыз, баарыбыз эле катыша берели. Так, бирөөңүздөр жардам берсеңиздер, анан башкабыз санап турсак сонун болот. Макул, анда бияктан эле Назира эжекебиз жардам бере берсин. Назира эже, саламатсызбы? Анда келиңиз. 1 мүнөт убакыт коем. Сиз каалаган сөздү айта бериңиз. Кыргызча оюңузга келген каалаган сөзүңүздү айтыңыз. Мен убакытты ченеп турам, башкабыз санап турабыз, эжелер. Кеттик, убакыт кетти. Баштай бериңиз, башкадан айта бериңиз. Көп Дагы тынбай эле. Ооба. Үмүт, чыгармачылык, жакшылык, нооруз, Сонун айта бериңиз. береке, тарбия, талим, Бат-баттан айта бериңиз. ынтымак, Бат-баттан. жоопкерчилик, Бат-баттан дагы батыраак. убат, билим, билгичтик, көмүр, Бат-баттан дагы. Убакыт элек. анда адам, бала, Убакыт өттү. Так, чоң рахмат, Назира эже. Канча сөз болду? 16 сөз болуптур. 16 сөз. Хорошо. Чоң рахмат, Назира эже. Эми караңыздар, бул эмнеге жардам берет? Бул методика, мисалы биз муну биринчи тамга билбеген балдардан баштап колдончубуз. Андан кийин методикалар деген түзүлөт, что методика түзүлүш керек. И слабый балага да иштей тургандай өзгөргөнгө жөндөмдүү болуш керек методика. И күчтүү балага да иштей тургандай болушу керек. Интеллектуал жактан ушундай укмуш өнүккөн балага да иштей турган методика болуш керек да. Мындайча айтканда ийилчээк болуш керек, баарына өзгөрүп кете тургандай. Азыр мен ушул методиканы сиздерге ылайыктап койдум. Мисалычы, бул түшүнүктүн нормативин коюп бердим. Мисалы сиз азыр Назира эже биз кечирип коюңуз, биз деген чоңбуз. Минутасына биз 250 сөздөн ашык окушубуз керек. Болбой калды дегенде 200 сөз окушубуз керек, Анан, демек биз болбой калды дегенде 200 сөз минутасына окушубуз керек болсо, сиз азыр мага болбой калды дегенде 100 сөз айтып беришиңиз керек болчу. 1 минуттан ичинде. Бул норматив. Көрдүңүздөрбү? Нормативди ушундай кылып методика коюп алабыз дагы, анан балдардан результатты сурайбыз. Бул биринчиден түшүнүктү жакшыртканга жардам берет. Сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздар менен түшүнүктү, мисалы, бир текст окуп туруп айтып бер дейбиз да, же лекцияны окуп айтып бериш керек да. Билесиздерби, керек болсо студенттер дагы түшүнүктү айтып берет деген эмне экенин алар билишпейт, же болбосо кантип айтып бериш керек экенин түшүнүшпөйт, же сөз байлык такыр жок болушу мүмкүн. Биз кыргыз тилинде 80 миңден ашык сөз барбы, 80 миңден ашык сөздү канчалык деңгээлде колдонуп жатабыз? Биз эгерде сөз байлыгыбыз, хотя бы бир күнүмдүк колдонгон сөз байлыгыбызды көбөйтө турган болсок, анда биздин түшүнүгүбүз дагы жакшырат экен да. Ушул көнүгүүнүн аркасы менен биз окуучубарыбыздын түшүнүгүн арттырганга жардам беришибиз керек жана ошого жараша иштешибиз керек. Түшүнүккө иштегенде сиздер азыр практикалык деңгээлде ушуну окуучуларыңызга колдоно берсеңиздер болот. Качан мунун нормативи 100 сөзгө жетип өзгөрсө, анда значит балдарыңыздар жакшырып келет деген сөз. Андан кийин ошо балдарыңыздар менен сөздү түшүндүргөндү үйрөтүшүңүз керек. Бир сөздү бересиздер, аны бала өзүнүн сөз байлыгы менен 1 мүнөттүн ичинде түшүндүрүп бериш керек. Андан кийин бала сүйлөмдү түшүндүргөндү үйрөнүш керек. Сөз айкашын деп да киргизет бир талчкасын чуарына. Андан кийин сөз айкашынан кийин сүйлөмдү, анан тексти, андан кийин романдарды, повесттерди, анан тексти болуп кетет да. Ошондой кылып түшүнүккө иштешибиз керек. Ар бир методиканы ушундай кылып, мисалы сиздер дагы түшүнүгүн айтып бере албай атат деген окуучуңуздарга же студентиңиздерге ушундай кылып методикаларды жазып аласыздар. Түшүнүгү слабый болуп атабы, значит ушул методиканы колдоном деп жаздыңыз, бул бир чечим. Андан тышкары сүйлөшүү, элүү суу менен баарлашуу деген сыяктуу бул нерселер өзүнчө дагы кошумча болуп кетет да.
параллельно кетет. Ошентип биз эмне кылат экенбиз? Балдар менен иштегенде методика жазат экенбиз, что биз башкача мугалим болушубуз. Биздин берген мотивацияларыбыз жөн эле куру сөз катары кетпей, жанына кошо бизге результат алып келе турган нерсе болушу керек. Мотивация берип туруп, бирок бияктан биз методикалык негизде, методикага байланып туруп бир нерсе бере албасак, андай результатты да көрө албай калышыбыз мүмкүн. Бирок биз укмуштуудай сабак берип атабыз, бирок мотивация бербесек, анда биз дагы да ийгиликке жете албайбыз. Ошон үчүн экөө бир кетиши керек. Андан кийин бизде класста окуучу көп болуп атат, энергияны көп алып атат деген бизде шоолор. Мен жакшы эле мотивация берейин дейм, мен жакшы эле сабак окуйм, бирок болсо энергиям бар. Мен эмне кылмак элем дейсиздер да. Бул үчүн биз чечим бар. Сиз темпераментине жараша мамиле кылганды үйрөнүңүз. Бул бирден бир чечим. Балага мотивация берүүдө дагы анын темпераментине көңүл буруңуздар, урматтуу эжелер. Темперамент Гиппократ изилдөөсү боюнча гана айтам. Гиппократ изилдөөсү боюнча 4 темперамент бар. Адамдын организминдеги суюктуктардын болушуна же болбошуна жараша, же суюктуктардын аз же көп болгондугуна жараша адам темпераментине бөлүнөт. Биринчи суюктук бул адамдагы желтая желчь, же болбосо сары зил деп коет. Бул сары зил көп болгон адамдар холерик болушат. Холерик балдарыңыздар бир орунда тура албайт, бат-баттан сүйлөшөт, бир нерсени бат-баттан алмаштырып туруш керек. Бир жагдайда кечке отура берүү аларга жакпайт. Анткени организм ага чыдабайт. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерсе болуш үчүн, мисалы, сиз холерик балага 5 жалбырагы бар гүлдү, ошол 5 жалбырагын тең жашылга боеп чык деп берсеңиз, анда бала тажап кетет. Эч убакта андан албайт холерик балдар. Демек, ошол нерсени биз эмне кылат экенбиз? Керек. Холерик балага 5 жалбырактын 3-өөсүн сарыга, 2-өөсүн кызыл беришиңиз керек болот. Ошондо ага сиз жагасыз. Мындай жакта сиздин сабагыңызды скучный деп айткан балдар дайыма бир жерде отура берет, дайыма бир окшош нерсени кылса, анда сиз ага мотивация бердиңиз деген сөз эмес, же ага сиздин сабагыңыз жакты деген сөз эмес да. Ага сиз жакпай калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн холерик балдарга обстановканы өзгөртүп туруш керек, же болбосо кылып аткан нерсени өзгөртүп туруш керек. Мисалы, 25-көнүгүүдөн 2 сүйлөмдү окуп, кайра 126-көнүгүүдөн 1 сүйлөмдү окуп, ушуну алмаштырып ташташыңыз керек болот. Ошондо ал эмне болот? Ошондо ага мотивация, ошондо ал кызыгат, ошондо ал аткарат. Андан кийинки суюктук бул флегматиктердики, бул лимфа. Мына кан түтүктөрү, ушул өткөрө турган болсо, көп болсо, анда булар флегматик болушат. Флегматиктерге көбүнчө мотивация жакшы иштейт. Аларга лидерлик менен мотивация берсеңиз болот. Мисалы, лидер катары доскага чыгарып, өзү жөнүндө айттырып, качан өзүнө байланышкан нерсе болсо, алар көбүрөөк мотивация алышат. Флегматиктерге мотивация аябай жакшы иштейт. Ага билим бергендин ордуна направление берип, мотивация берип койсоңуз, флегматиктер өздөрү алып кетишет. Андан кийин суюктук бул кровь, кан. Адамдын организминде кан нормада болуп, нормально боло турган болсо, же жакшы боло турган болсо, булар сангвиниктер болушат. Буларга мотивация эмес, буларга жөн эле нерсени айтып койсоңуз эле булар алып кетет. Булар дайыма шайыр жүрүшөт, бир нерсени позитивдүү көз караш менен карашат. Булар эч убакта депрессия болушпайт балким. Булар тескерисинче башкаларга жакшы энергия тартып алышат, башка нерсени беришет. Мисалы, класста окуучуларыңыз бар го, Асанын ручкасы жок экен, бирөөңөр берип тургулачы, кимде бар десеңиздер, менде бар эже, менде бар, мен берип турайынчы деген сыяктуу. Дайыма таза жүрүшү мүмкүн, дайыма күлүп жүрүшү мүмкүн, ошол балдар сангвиниктер болушат. Аларга сиз мотивация эмес, сизге алар мотивация бериши мүмкүн, мындайча айтканда. Аларга только жөн гана, мындайча айтканда, көңүл буруп коюш керек. Сонун деп эле колдоп коюш керек, болду, ошол мотивация болушу мүмкүн. Жана алар жакшы окушат. Эми эң проблемный сангвиниктердин тескериси булар деген меланхоликтер. Меланхоликтер булардын организминде деген черная желчь деп коет. Черная желчь адамдан бөлүнүп чыга турган суюктуктар көп болуп кете турган болсо организминде, же алар убагында бөлүнүп чыкпаса, анда булар меланхолик болушат.
Меланхолик абалындагы балдар дайыма ыйлай берет, окугусу келбейт, эже окуй эле коеюнчу, анан кылбай эле коеюнчу, мага жакпай калды деп ыйлай эле берген балдар же дайыма депрессияда болсо, дайыма стрессте боло берсе, булар меланхоликтер болушат. Буларды эгерде медицинада мисалы черная желчь адамдан бөлүнүп чыга турган суюктуктарга эмнелер кирет? Көз жаш балким, эмне бөлүнүп чыга турган болсо, мисалы адамдын тери, тери бөлүнүп чыгат. Ошонун баары убагында чыкпасаң да меланхолик болот деп медицинада ушинтип айтат. Ал эми психологияда болсо булар деген мындай да, көз жаш мисалы же болбосо адам ичиндегиси менен бөлүшпөсө, ичине бук толуп кетсе, жана мисалы эмнеге ата энеси миграцияда жүргөн балдар дайыма депрессия болуп же болбосо стресс болуп кетишет, же болбосо алар бир нерсе көңүл келбейт, анткени алар бирөө менен көп сүйлөшпөйт. Ата энеси менен сүйлөшкөндү каалашат, бирок сүйлөшө албайт. Ичиндегисин эч кимге бөлүшө албайт, айта албайт, ошон үчүн алар меланхолик болушат. Демек, меланхоликтерге аябай көп внимание керек, аларга аябай чоң мотивация керек. Алар деген көбүнчө кыймыл аракетке алып келиш керек. Что алар тердеш керек. Тери менен көп нерсе чыгышы мүмкүн. Аларды ыйлаттык канчалык деңгээлге чейин жеткирип, сүйлөшүп, сырдашыш керек. Ошондо алар кичине жеңилдеши мүмкүн. Ошентип мотивация бере алабыз. Меланхоликтер менен жакшы иштеш керек. Сиз ошентип ар бир классыңыздагы окуучуга ушул темпераментине жараша мамиле кылганга аракет жасашыңыз керек. Ошондо сиз алар менен мындайча айтканда бир тилди таба аласыз. Ошондо сиздин мотивацияңыз иштейт. Андан кийин, демек биз класста окуучу көп болуп энергияңызды алып атат. Сиз кечке эле бирөөнүн атын айтып, же болбосо кечке бирөөгө энергияңыз кетип атса, сиз демек анын темпераментин балким билбей атасыз. Энергияны алдырбаш үчүн бергенди үйрөнүшүбүз керек да, урматтуу эжелер. Кантип бериш керекти билиш үчүн окуучулардын темпераментин билишибиз керек, алардын табиятын билишибиз керек, алардын жашоо образын билишибиз керек, алар эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт билишибиз керек. Ошондо биз эмне кылабыз, энергиябызды коротпойбуз. Кимге эмне керек экенин берип коюп, анан иштейбиз да. Мисалы, бир магазинди элестетиңиздер, магазинде сода кылып аткан магазиндеги эмне деп коет, сатуучуну элестетиңиздер да. Сатуучуга ушунча 30 адам келди, 30 адам келди дагы эмне кылып атат? Эмнени берерин билбей атат да. Тигини алып берет, муну алып берет, эмне кыларын билбей атса, эмне кылат? Сатуучу эмне эле алып аткан адамдар кетип калат да, чынбы? Эчтекесин албайт, ал сатуучу өзүн таппай калды деген сыяктуу сөз. Демек биз дагы ошол окуучуларга ошол сыяктуу эле эмне берерибизди билбесек, анда окуучулар эчтекени ала албай калат. Ошон үчүн алардын табиятын билишибиз керек. Андан кийин балдар сабакка кызыкпайт, окубайт, тентек кылып атат деген сыяктуу сөз бар да. Бул үчүн окуучуларга тентек кылгандан башка да иштерди кыла алышат экендигин далилдегенди үйрөтүшүбүз керек да. Алар тентек кылгандан башка нерсени да кыла алышат. Бул үчүн чечим катары мен нейропедагогиканы сунуштайм. Мен айтып аткан жанагы нейросистема, анан дагы эмне деп кечке айтып аткан нерселердин баардыгы тең ушул нейропедагогикада жатат. Нейропедагогика, нейросистеманын иштөөсү бул аябай кызыктуу илим экен. Мен ушунчалык мындайча айтканда басым жасап калдым. Анан эмнеге буга чейин мисалы шар окуу азыр эле актуальный болуп калды, эмнеге азыр нейропедагогика, анан менин иштөөсү, анан эмнеге эс тутум деп калышты дешиңиздер мүмкүн да. Мен башындагы айткан нерсе ошол. Илгери мындайча айтканда жумуштардын аркасы менен ушул нерселер толукталып калчу да. Мисалы азыр мен сиздерге жазып аткан ушул көнүгүү мурда бир сайдан суу ташып келген менен эле толукталып калчу. Мындайча айтканда. Эшикте балдар ойноп койгону менен эле толукталып калчу. Муну биз азыр ушундай бир изденүүнүн аркасы менен толтуруп атабыз, что ошол кыймыл аракетти жөнгө салып бериш үчүн. Ошол кыймыл аракетке жооп берген нейронубуз иштеп бериши үчүн биз ушул көнүгүүлөрдөн альтернатива катары иштетип атканыбыз болуп атат да. Эгерде азыр деле мурдакыдай балдар эшикке чыгып ойносо, мурдакыдай балдар эшиктен суу ташып келсе, азыр суу ташып келген бала жок да, чынбы? Үшүп барган баланы даже көрбөшү мүмкүн. Кир жуугандарды көрүп атасыздар. Мурдакыдай биздей болуп кечке кир жууп, бир воскресеньяң полный кир жууганга кетпейт го. Жөн эле салып коесуң, даже аны жайып койгонго дагы кээде жайып койбой калышат да. Ошол нерсенин баардыгы тең бүгүндө көрдүңүздөрбү? Толукташ керек да, ошол нейрон, ошого күч жумшалган нейронун баары тең азыр кызматта эмес.
ошону кызматка алып келишибиз үчүн биз альтернатива катары көнүгүүлөрдү, методикаларды, эс тутумга таасир эте турган нерселерди анан изилденип анан нейропедагогиканын жардамы астында биз эмне кылып атабыз, балдардын мээсинин ичине кирип алып туруп иштеш керек экен деп туруп анан иштеп жаткан учурубуз болуп атат. Анан эле азыр эле окумуш шарокудо эле чыга калдыңар. Шарокунун актуалдуулугу бүтпөйт, качанга чейин, качан телефон вообще өчүп, интернет вообще жок болуп, балдар ишке чыгып ойноп калса, анан мага келиңиздер, Шарокун токтотчу айланайын депчи. Мен ошондо балким токтотом. Эчтеке интернет Wi-Fi'ңар өчүп, Instagram, TikTok өчүп, бүт баары өчкөндөн кийин анан Шарокунун актуалдуулугу өчүшү мүмкүн. Ага чейин өчпөйт. Так, демек чечим катары биз нейропедагогиканы окуйт экенбиз, Нейропедагогиканы окуш үчүн мен сиздерге сунуштайм, библиотекага барсаңыздар, Эрик Берн деген эгерде китеби бар болсо алып окусаңыздар болот. Мен айткан именно балдардын транзактный анализ дегени бар. Транзактный анализ дегенин окуп чыксаңыздар, бүт психологдор ошол Эрик Берндин мындайча айтканда психологиялык мындайча айтканда немесинен алышканда негизи ошол Эрик Берндики. Эгерде библиотекада жок болсо, Алык Османовдо бар, 3 эле бар болуш керек. Ошо Алык Османовдо 3 бар болчу да, мен барганда 2 бар болчу, бирөөсү бир кишиде деп айтышкан. Эгерде Бишкекке келип калсаңыздар, алып тартып алып кетсеңиздер деле болот. Эгерде жок болсо, анда интернет магазиндерде бар. Раритетте сатат, 900 сомбу, менимче ушундай. Сатып алсаңыздар деле болот. Зато ишиңиздер ошончолук жеңилдейт, что балдардын психологиясын жакшы өздөштүрүп аласыздар. Мисалы, ал жактагы нерсени мен айтып өтөйүн да, эмне бар экенинчи. Мындай нерсе бар да, мен силерге азыр суроо берип көрөйүн. Мисалы, сиз аябай сонун сабак өтүп атасыз да, өлө берилип келип алып сабак өтүп атасыз дейли. Анан бир окуучуңуз мынтти да, саат канча болду деди да. Эмне дейсиз? Мага көп эжелер жооптошканда саатты эмне кыласың айланайын отурчу деп айтам да депчи. Сиз ушундай берилип алып кечке тригонометрияны үйрөтүп атасыз дейли да. Анан окуучулардан бирөөсү эже саат канча болду десе. Түшүндүңүзбү? Келет да? Мисалы меники келет болчу. Деп анан эмне болот экен? Саат канча болду дейт экен да, анан жооп берет экенбиз да. Саатты эмне кыласың отурчу дейт экенбиз да. Бул жооп бирок мугалимдики эмес экен. Бул жооп мугалимдики эмес. Мугалим интип жооп бербеш керек. Эмнеге? Потому что бул ата-эненин жообу экен. Только ата-эненин жообу экен. А вот мугалим өзүнүн позициясын туура кармашуу үчүн саат 3 болду деп айтып коет экен. Саат 2ден 15 мүнөт өттү, эмне болду деп коет экен. Мугалимдин жообу ушу болот экен. А вот саатты эмне кыласың отур деген сөз ал ата-эненин жообу. Биз берген мотивациялар эмнеге иштебейт билесиздерби? Потому что биз позициябызды кармай албайбыз. Биз окуучуларга ата-эне да болуп алабыз. Кантип? Ата-эне болуп алабыз, аларды эркелетебиз. Келе кой, жаза кой, жаз, окуй кой, окуй, келе кой, кел дейбиз. Анан эмне болот? Окуучулар бизде, охо, мен апама окшош, атама окшош эле киши турбайбы бул дейт дагы башыңызга минип алат. Анан биз урушабыз. Кылбайсың, жазбайсың, болбойсуң дейбиз дагы. Анан эмне кылат? Окуучулар ёлкиники да. Үйдөн эле ата-энем урушуп аткан, жетишпей аткансып, бияка да келсем ата-энемди болгон бирөө урушат дейт дагы. Анан эмне болот? Сиз айткандарды уже принимать этпей баштайт. Жакпай баштайсыз. Ата-энесине кыжырданган мезгилди издеп баштайт, то есть ошону эстеп баштайт дагы, бала уже сиз айткандарды принимать этпейт, кабыл албай баштайт. Уже биякта уже мындайча айтканда, ал защитаны орнотуп коет. Болду, эч кандай эч нерсе кабыл албайт. Анан дагы бир учур бар. Бала менен бала болуп тең туш болуп алган учур. Бала ким менен тартышат, бала ким менен талашат, бала кимге атаандашат, ал өзү менен тең бирөөнө да. Сен кылбайсыңбы? Мен да кылбайм. Сен мону окуп келбейсиңби? Мен да мону кылбайм десеңиз, анда бул дагы туура эмес, бул ребенок абалындагы именно ребенок менен ребеноктун дал келүүсү, кагылышуусу. Бул учурда да бала сизди укпайт. Демек, биз именно бала менен туура отношенияда болушубуз үчүн биз өзүбүздүн позициябызды туура кармашыбыз керек. Бул взрослая позиция. Чоңдордун позициясы. Мугалим болуш керек. Ата-эне болуп албаш керек окуучуга, анын тең тушу болуп албаш керек. Ошондо биздин мотивациябыз өтөт. Ошондо биз берип аткан сабак ага сиңимдүү болот. Ошондо биз берип аткан нерсени ал принимать этет. Ошол мен айткан китепте, Эрик Берндин китебин алсаңыздар, ушул мен айтып өткөн нерсени позицияны туура кармоо боюнча транзактный анализде жакшы өлө соңгу айтып берет. Мен азыр мисалы убакыт мен алып болсом.
Бирок именно шаар окуу курсунда мен мугалимдерге аракет кылам ушунун баарын айтып бергенге китепти, анткени именно шаар окуу курсун өтүш үчүн позицияны кааганга аябай чоң күч керек да. Так. Эми кийинкиси түшүнүктүү болуп атат, биздин убактыбыз калды агай. Убакыт ченеп койдуңуздар беле же? Убакыт ченеми жок, сиз өтө берсеңиз биз угуп отура беребиз. Саат Так. 3'төн бир аз өтүп башталган, бир 4:30 чейин алып барсак болот. Окей. Нейропедагогика боюнча дагы бир китепти сунуштайм. Именно нейроразвитие детей деген китеп бар. Вероника Мазина дегендин китеби. Ошону окусаңыздар дагы, сонун китеп, ичинде нейросистема боюнча айтып берет. Нейросистеманын иштөөсү. Качан бала, мисалы, нейродинамика түшүп кетип турат да улам. Нейрондордун уктап калуусуна жараша, нейрондор кабыл албай калганына жараша, нейрондор өлүп, кайра башка нейрон пайда болуп турат да. Ошол нейродинамика түшүп кеткен учуру болсо балада кабыл алуу слабыйлап кетет. Бул учурда бала кабыл албайт деген сөз. Ошону кантип ордуна келтирүү боюнча дагы жакшы айтылат ушул нейроразвитие детей деген китепте, Вероника Мазинанын китеби. Андан тышкары Порошинанын китеби бар нейропедагогика боюнча. И плюс дагы бир китеп бар, Кавашиманын, Рюта Кавашиманын китеби бар, балдардын мээси кантип иштейт, ошол боюнча жазылган. Рюта Кавашиманын көп частьта китептери бар. Сиздин балаңыз же сиз кайсы класска сабак берсеңиз, ошолорго жараша алып окусаңыз, ошо аябай сонун информациялар, маалыматтар бар да. Так. Дальше улантабыз анда. Андан кийин так. Сиз балдар менен иштеп атып, мамиле түзүү кыйын деп атасыз, мисалы, мамиле түзүү кыйын болуп атат деп атпайсызбы? Анын бир жолу сиз позицияңызды туура кармашыңыз керек, экинчи жана темпераментке маани беришиңиз керек. Үчүнчүдөн именно мамиле түзүп, ошол эле учурда балдардын сабакка кызыгып, кабыл алуусу жакшы болуш үчүн дагы сиз балдардын кабыл алуусун изилдешиңиз керек. Балдар 3 түрдүү кабыл алат. Биринчиси бул аудиально, экинчиси визуально, үчүнчүсү кинестетический кабыл алат. Аудиально кабыл алган балдар угуп жакшы кабыл алган балдар. Угуп жакшы кабыл алат, угуусу аркылуу кабыл алуу жогору. Буларды кантип изилдейбиз дегениңизге дагы азыр жооп берем. Экинчиси бул визуалдык түрдө кабыл алган балдар, визуалдык жактан жакшы кабыл алышат. Булар көрүү аркылуу кабыл алат, Эми кантип билебиз, что балдар көрүү аркылуу жакшы кабыл аларын же угуу аркылуу жакшы кабыл аларын кантип билсек болот? Мисалы, сиздер байкаңыздар, окуучулардычы, эгерде окуучу эжеке карасаңыз, мону көрсөтүп атпаймынбы, көрүп атасызбы деп сүйлөсө көбүрөөк, анда булар кабыл алуусу көрүү аркылуу, визуально кабыл алуусу жакшы балдар ушинтип сүйлөшөт. Алар көрүүгө басым жасашат. Алар айтып бергенден да көрүүгө басым жасашат. Көрүп атасызбы же көрүп атасызбы, карасаңыз дей берсе, демек алар визуально жакшы кабыл алат да. Жөнөкөй түрдөгү мындайча айтканда диагностиканы айтып берип атам. Если илимий негизде айтып берсем, анда сиздер аны көптө кылышыңыздар мүмкүн. И то бүгүнкү сабакта кабыл албашыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн мен жөнөкөй түрүн айтып берип атам. Экинчи түрү угуу аркылуу кабыл алган балдар уксаңыз беле дей берсе. Уксаңыз айтып беле дей берсе. Алар ушул угуу аркылуу жакшы кабыл алган балдар болушат. Андан кийин кинестетический кабыл алганы жакшы балдар. Булар деген кабыл алуусу аябай слабый балдар да. Мындайча айтканда, буларга деген влиять этиш керек. Булардын деген полный денеси кыймылдаш керек. Булар бир нерсени через себя өткөрүш керек. Өздөрү через себя денеси сезип бир нерсе кылмайынча алар кабыл алышпайт. Муну деген аныкташ үчүн караңыздар, урматтуу эжелер, азыр мындай кылсаңыздар болот да. Муну кантип билебиз эми десеңиздер, то есть мен муну түшүндүрүшүм үчүн сиздерге баарыңыздар тең көзүңүздөрдү жумуңуздар. Мен ачыңыздар дегичекти ачпаңыздар. Көзүңүздөрдү жумуңуздар дагы элестетиңиздер. Элестетиңиздер өзүңүздөрдүн кухняңыздарды, ашканаңыздарды элестетиңиздер. Эми холодильниктиңиздар. Холодильникти ачып, 2 лимон турган, ошол 2 лимонду алып туруп жеңиздер. 2 лимонду алып жеңиздер. 2 лимонду алып туруп жейбиз, жакшылап жейбиз. Аркасынан сүт ичсеңиздер болот. Муздак сүттөн ичсеңиздер болот.
Эми пияз алып чыгабыз, 2 пияз алып чыгабыз. 2 пиязды артабыз. Туурап атабыз, 2 пиязды туурап атабыз. Туурап атасыздар, 2 пиязды туурап атасыз. Колуңузду кесип алдыңыз. Колуңузду кесип алдыңыз. Эми раковинадагы сууга колуңузду жууңуз. Колуңузду жууп атасыз, жууп атасыз. Ысык суу чыгып кетти. Ысык суу чыгып кетти. Аха. Эми раковинаны өчүрүп, көзүңүздөрдү ача бериңиздер. Жакшы эле сездиңиздерби? Сиздер сүйлөйсүздөр да, негизи. Сүйлөңүздөр. Угулат. Жок, мындай эле сүйлөй берсеңиз, микрофондорду сууруп салганбыз. Угулат. Сүйлөй бериңиздер. Жакшы эле болуп атабы? Мен мындай баарыңыздар бурчка такка урушуп аткандай эле сезип атам. Жакшы элеби? Настроениеңиздер жакшы элеби? Жакшы, буюрса жакшы. Эч ким урушкан жок да, бүгүн. Жакшы элеби баары? Биз Жакшы анда. микрофонду койдук да ошон үчүн тынч болуп угуп атат да сага чыгылган жок да. Аха. Жакшы маалыматтар. Анан азыркы биздин жанагы кухнябызды, анан холодильник ичиндеги лимон болгондо менде шилекей пайда болуп кетти. Андан кийин тиги пиязды ачып баштаганда көзүм ачыккан сыяктуу болуп кетти. Бычак кесип дегенде демидим деп уже кадимки эле кесип ийгендей болдум. Анан сууга жууп атканда баягы сууга кадимки канды жууп аткандай болду. Анан тиги музда ысып кетти дегенде деп дагы бир жолу ушинтип ийдим, ысып кетти дегенде. Анан ошондой бүт баарын через себя ошону сезип турдум. Сонун. Чоң рахмат сүйлөп бергениңизге. Чоң рахмат. Эми бул кинестетика, урматтуу эжелер. Бул кинестетика болот. Сиздин сабактарыңыз эгерде ушундай сезүү менен, угуу менен, жыт сезип аткандай рефлекстерди пайда кылып өтө турган болсоңуз, анда бала бул нерсени жакшы кабыл алат. Мен ушул кылдырган нерсени мен 20 жылдан кийин нарынга барып сиздерден сурасам дагы сиздер унутпайсыздар. Баягы биз көзүбүздү жумдуруп алып ушундай кылдырган кызсыңбы дейсиздер да. Анткени муну 2 жыл мурун кылдырган эжелерим азыркыга чейин айтышат да, сен көзүбүздү жумдуруп алып ушинткенсиң депчи. Бул кинестетический кылган нерсе унутулбайт. Кинестетика дегенде полный дене катышат. Полный угуу, көрүү деген нерсенин баары катышкандык себептен биз муну унутпайбыз. Анткени биздин кабыл алуубузга жардам берет. Качан биз бул нерсени кылганда, даам татканды сезе турган болсок, биздин түшүнүгүбүздү 1%ке көбөйтөбүз. Мурдакы түшүнүгүбүздү дагы 1%ке көбөйтүп жардам берген болобуз. Сезе турган болсок, анда 1,5% көбөйтөбүз. Эгерде жыт сезгендей болуп, жыттагандай болсок, анда 3% көбөйтө алабыз. Ал эми угуп, эгерде ошол нерсени уга турган болсок, мисалы шум болуп атса, мисалы суунун шаркырап атканын элестетсеңиздер десем, суу шаркырап аткан угулуп кете турган сыяктуу болсо, анда вообще 11% жакшыртып ошол нерсеге жардам беребиз. Ал эми көрүү аркылуу, то есть көрүү элестетүү менен аралашса, анда уже 83% ошол нерсени жакшырткан болуп эсептелебиз. Ошентип биз эмне кылат экенбиз? Баланын кинестетикалык кабыл алуусуна иштешибиз үчүн сиздин сабактарыңыз, биздин сабактарыбыз дал ушундай кинестетикага басым жасалган ирет өтүлүшү керек. Анткени азыркы балдарды бир нерсе менен таң калтыруу кыйын. Алардыкы тем более көрүү аркылуу көп бала көрүүсүндөгү нейрондордун көбүн уктатып койгон. Ошон үчүн көргөзүп эле сабак берүү, же болбосо жөн эле айтып берүү менен эле сабак берүү аздык. Биз аларга кылдырышыбыз керек. Мисалы агайдын кылдырып аткан нерсеси сонун да, мисалы интеграция. Бул деген көп нерсе практика жүзүндө болот да, бала унутпайт ал нерсени. Ошол жерге барып көрүп канча деген мисалы кыйынчылыктар болушу мүмкүн, балким же сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Бул нерсе менен эч нерсени унутпайт алар. Алар бул нерсени дайыма эстеп калат, дайыма. Мисалы мен деле ошол мезгил өнүндө катышкан кружоктогу эмнелерди кылганыбыз мисалы самындын кантип жазгандарына чейин биз ошол жерде мисалы практика кылып ошол кылганбыз да. Ошонун баары азыр эсимде да, мисалы кандай кылганыбызчы. Демек, канчалык деңгээлде балага интеграция катыш керек, канчалык деңгээлде дене кыймылы болуш керек, ошону сезиш керек. Мунун баары баланын болсо чоң таасир берип турган нерселер. Ошон үчүн кинестетика. Сиз өзүңүздүн сабагыңыздын планын түзүп атканда биринчи ушуну ойлонуңуз. Мисалы
бар го эле жагымдуу маанай кылабыз деген эле билем мага толук эрежелер жазат да мээрим мага жагымдуу маанайга идея айтып койчу эле дей беришет да. А мен таңга бермей жагымдуу маанайга караганда кинестетиканы ойлонсоңор болот депчи. Ушунун баары тең маанилүү болуп аткан үчүн Так, дальше. Кичине жыйынтыктап баратам. Азыр жыйынтыктайбыз. Сіздер деле суроолоруңуздар болсо даярдай бериңиздер. Анан урматтуу эжелер, план боюнча өтүү балдар кызыккан темадан маанилүү деп эсептегендик. Бул бир аз мен ушуга кошулбайм. Бүгүн сөзсүз план боюнча өтүш керек деген нерсе, мисалы бүгүн сөзсүз эле тригонометрияны өтүш керек эмес. План мисалы жөн гана балдар менен сүйлөшүп койсоңуз бүгүнчү, мисалы жөн эле балдар менен бүгүн сүйлөшүп койсоңуз, зато алдыдагы бир жума балдар сизди угат да, мындайча айтканда. Сиз бир күн балдарды угуп коюңуз, зато кийинки сабактарыңызды план боюнча өтүп, ошону жеткирип аласыз деп айткым келет да. Бул дагы мотивация берүүнүн бир жолу. Сиз жөн гана сүйлөшүп угуп коюу менен аларга чоң мотивация берген болуп эсептелет. Жөн гана аларды угуп, алардын санасына түшүп, алардын кайгына түшүп отуруп койсоңуз, бул дагы мотивациянын чоң бир бөлүгү болуп эсептелинет. Эми урматтуу эжелер, өнүгүш керек. Мотивация дагы да толук болуш үчүн өнүгүш керек. Билесиздерби, балдарга сиз айтып берген нерселер көрбөгөн болуш керек. Мисалы сиздер телефонду ашып кетсе 2 саат көрөсүзчү. Сиз ошол 2 саат көргөн телефонду окуучуларыңыз 4, 5, 6 керек болсо 10 сааттап көрүшөт. Сиз 2 саатта эмне маалымат алып атасыз, алар 10 саатта эмне маалымат алып атат. Көрдүңүзбү? Биз менен окуучулардын ортосундагы айырмачылыктын, уже ажырымдын пайда болгонунан кабар берет бул. Биз берген информация канчалык деңгээлде аларга пайдалуу, же болбосо аларды кызыктыра тургандай деңгээлде болуп аткандыгын биз ушул нерсе менен чектеп билип койсок болот да. Биз керек болсо, биз WhatsApp группадагы жооп берип антип минтки чектеле 2 саат болуп кетет. Алар болсо эмненин баарын гана көрбөйт, Мен эжемдин баласы бар. Азыр 3-класста окуйт. Ал баланы агайым да жакшы таанып калса керек. Ибрагим деген бала. Таанып калсаңыз керек агай. Аябай мындай башкача бала. Ушундай космосту толук түрдө изилдеп коюптур, азыр бүтүптүр полный. Космосто эмне бар, мындайча айтканда, азыр дүйнөдө эмне чыгып атат? Мисалы жаңы роботтор чыгып атат, Азыр мисалы роботтор чыгып атат дейли. Баасы деле приемлемый робот чыкты, үйүңдө жүрө берет. Эмнени кылып кой десең кылып коет, мисалы бирлерди алып чыгып жеп кой десең жайып коет. Идиштерди жууп койчу десең жууп кое турган робот чыкпадыбы жакын аралыкта? Мен ушундай роботтордун чыгып аткандарын ошол баладан билем да. Билесизби, тажы ушундай робот чыкты деп мага айтып берет да. Анан эми элестетиңиз, биз бер жактагы эле нерселерди айтып атканыбыз менен аларга кызыксыз болуп атат. Ал дайсыктар айтат, мектепте мугалимдер ушуну билбейт депчи. Анан жакын аралыкта ошол мектебинде атайын ошол бала үчүн бир эме жыйналыш болду. Бир класстан бир класска секиртелип эмне кылам. Анткени ал ушундай бир гипноз нерсе сыяктуу болуп жатат. Мен дагы таң калам да, түшүнө албайм такыр. То есть мугалимдерди көзгө мындайча айтканда айткан маалыматтарды ал уже билем эле дей берет да. Уже билем, аны баарын уже билип алгандан кийин дагы не интересно, конечно, бирок көрдүңүздөрбү, биз канчалык түрдө балдар үчүн не интересно болуп баратабыз деген сыяктуу сөз. Ошон үчүн акыркы жаңылыктар менен кабардар болушубуз керек, өнүгүшүбүз керек болуп атат. Өнүгүү жетишпейт баарыбызга. Өнүгүшүбүз керек болуп жатат. Ошол менен жыйынтыктайм. Биз өнүгүшүбүз үчүн изилденишибиз керек, окушубуз керек, маалымат алышыбыз керек, дагы да өнүгүш керек болот. Мен сиздерге ушул нерселер боюнча айтып берейин дедим. Мен ар бир темамдан, именно шароко курсундагы ар бир темамдын башын алып айтканга аракет жасадым, маанилүү жерлерин алып айтканга аракет жасадым. Эгерде ким кызматташам же окуйм дей турган болсо, мен бөлүшкөнгө, сиздер менен маалымат менен балким же билим менен бөлүшкөнгө же практика менен бөлүшкөнгө дайым ачыкмын, даярмын. Эгерде силерге методикалык жаатта билим керек болсо, азыркы учурда менин 3 китебим бар. Бирөө бул Шароко китеби. Шароконун нулевой баскычта китебин ошол кинестетикага басым жасаган негизде
кошмоктун именно даярдоого бара турган балдарга 5 жаштан баштап даярдоого жана 0 класстагы ошол эле учурда таанууга билбеген балдарга 10 күндүн ичинде үйрөтүүгө басым жасалган атайын китеп чыгарды. Алфавит методикасы негизинде чыкты. Экспериментке салынган 1 жыл бою эксперименттин ичинде болду. Ошол Кыргызстандагы мугалимдердин ичинде эксперименттен жакшы чыкты, 80% менен чыкты. Окуучулар чыкканда жакшы результат ала алдык методиканын негизинде, ошол алфавит методикасынын негизинде. Андан кийин Шароконун уландысы бул атайын автордук укукка ээ, Кыргыз патенттен автордук укук алган Шароко китеби 20 методиканын негизинде жазылган. Андан тышкары сулуу кол жазма боюнча китеп чыккан. Ал тиректүүдө биринчи болуп чыккан. Атайын көпдөгү чүктүүлөрдүн негизинде балдардын кол жазмасын оңдоо болуп, ал жашоо белги методикасы менен чыккан. Эгерде методикалык жаатта жана методиканы жазууну кааласаңыздар дагы мен кызматташууга жана билимим менен бөлүшүүгө даярмын. Чоң рахмат баарыңыздарга көңүл бургонуңуздар үчүн, укканыңыздар үчүн. Бул нерсенин баардыгын бөлүшүңүздөр. Аягында мен айтам, аягында биз окуганыбыздын 10% эстеп калабыз, урматтуу эжелер. Уккандарыбыздын 20% эстеп калабыз. Көргөндөрүбүздүн 30% эстеп калабыз жана түшүнөбүз. Көрүп жана уккандарыбыздын 50% түшүнө алабыз. Билген нерсени эгерде бирөөгө түшүндүрүп берсек, анда 80% эсте калат. Бүгүнкү алган маалыматтарыңыздарды эртең мектепке барганда же болбосо учительскаядан атайын собрание кылып 10 мүнөттүк перерывда башкалар менен бөлүшүңүздөр. Ушул тапшырма. Анткени сиздер эстеп калышыңыздар үчүн башка бирөө менен бөлүшүш керек болот. Ошондо сиздерде уккан, билген нерсени түшүндүрүп берсеңиздер, 80% эсте калат. Эгерде практикалык түшүндүрүп берсеңиздер, анда 90% эсиңиздерде калат. Чоң рахмат, анда ушуну менен жыйынтыктайбыз, урматтуу эжелер. Сонун, абдан сонун, Мээрим. Азыр эми мындай кылалы, урматтуу катышуучулар, YouTube'дан көрөрмандар, вебинардын аяк жагында суроолоруңуздар пайда болсо жазып койсоңуздар. Азыр бул жерден бир суроо келди эле, мен окуп коеюн. Бул эме экен? Жана китептерди дагы бир жакшылап кайталап айтып кое аласызбы деп жазыптыр. Анан психологиядан 50 сурооңуз менен бөлүшө кетсеңиз жакшы болот эле дейт. Анан буга убакыт болбойт болуш керек. Бирок ошентсе да кичине бир ушул 2 суроого бир маалымат берип койсоңуз, Мээрим. Китептер боюнча Эрик Берн деген психолог бар. Транзактный анализ деген китеби, Введение в психологию деген китеп бар. Ошонусун алсаңыздар болот. Анын негизи 3 китеби бар да. Ошо Введение в психологию деген китеби бар. Ошону алсаңыздар, ошонун иши жакшы. Ошонун ичинде жеңилирээк да. Беркилердин экөөнү түшүнгөнгө бир аз көп убакыт керек болот. Анан Рюта Кавашиманын китеби, ал көп китеби бар. Ал именно балдардын мээсинин иштөөсү боюнча китептерин гана алыңыздар. Андан кийин Вероника Матинскинин китеби, именно нейросистема кантип иштейт, балдардыкы ошол боюнча. Ошону алып окусаңыздар. Анан бирөө Карашинанын китеби тоже нейропедагогика боюнча. Анан 50 суроону биз Шароко курсунда именно китепке прикрепить беребиз. Ал ошо китеп менен чогуу берилет да. Именно диагностика баракчасы бар, 50 суроосу бар, анан Шароко бар, баарын прикрепить этип беришет. Бирок мен айтып көрөйүн, тоже ошону документтен бөлүшө аласыңарбы деп. Эгерде ошол Алипе Про мугалимдерди өнүктүрүү аянтчасы макул болуп бөлүшсө, анда ошо менен бөлүшүп алсаңыздар, ак айга жөнөтүп коебуз. Анан дагы эмне суроо болду? Бирөөсү. Жанагы 50 суроо болчу. Ал айтты. 50 суроонун баарын айтып окуп бере албайм го. Ошо документтин эслеп буюрса. Мына эми кийинкиге тилек кылып, максат кылып коюп коелу. Кудай буюрса, Мээрим менен жолукканда, анда бияктан аудиториядан суроо бар экен, Жылдызчы. Саламатсыңбы? Менде Саламатсызбы? калды, жанагы мисалы үчүн 1 класска барган окуучуларды жанагындай өзлөрүнүн психологиялык, эмоционалдык бир өзгөчөлүгү айырмаланган балдар бири-бирине окшошпойт да, ар бириси ар башка индивидуалдуулукту түзөт да. Анан ошолорду баягы ушундай өзгөчөлүгүнө жараша бөлүп алып окутса кандай болот? Мисалы үчүн бат кабыл алып, бат реакция берген бала менен жай кабыл алып, жайыраак окуган баланы экөөнү 1 класста окутууда бир кыйынчылыктар пайда болуп калбайбы мугалим үчүн?
Именно ошол жай кыймылдаганы боюнча, мисалы жай кыймылдаган балдар жай окушу мүмкүн. Аларга именно ошол жана крупная моторикасы үчүн жана биринчи биз мындай кылсак болот да. Жөнөкөй нерсени айтайын, көнүгүүнү. Кыймылдатыңыздар. Бала кыймыл аракет элип, качан мындайча айтканда кан айлануусун, кан жүгүрүүсүн тезирээк болот. Ошентип берки бала менен туруп алып туруп сабак өтүш керек да. Болбосо индивидуальный отношения кылыш керек. Индивидуальный отношения өзүмчө ушундай метод алып туруп, ошого жараша иштесе болот. А эгерде полный методика жазып алып иштесеңиз, кыйналып анда болот. А бирок класста 30 окуучу сиз айткандай, мисалы кыйыныраак кыла турган болсо, анда жанагындай да, именно кыймыл аракетке алып келүүчү көнүгүүлөр жасатасыздар. Мындай көнүгүү бар да, мисалы. Азыр мен кылдыктайын. Мен бир колумда телефон бар дейли, бир колумда мисалы блокнот бар дейли, анан бирөөсү мисалы эмне деп койсок. Так. Бирөөсү мисалы могул помада деп коелу, Эми караңыздар, мен телефонду көтөргөндө сиздер эки колуңуздарды көтөрөсүздөр. А мен помаданы көтөргөндө болсо кол чабасыздар, блокнотту көтөргөндө болсо мындайча айтканда эмне кылсак болот? Блокнотту көтөргөндө бир эле колуңуздарды көтөрүңүздөр, Блокнотту көтөргөндө бир колду, телефонду көтөргөндө эки колду, помаданы көтөргөндө кол чабасыздар. Кеттик анда. Эмне? Бир колчу. Бат-баттан жасайбыз. Бат-баттан жасайбыз. Экөөнү бир кылсам, анда экөөнү тең бир кыласыздар. Көтөрүп алып туруп кол чабасыздар. Ошол сыяктуу. То есть биз ушундай оюндарды ойлоп табышыбыз керек, что балдардын мындайча айтканда кыймыл аракетин бирдей эмеге алып келет, нукка алып келет. Мындайча айтканда аудиторияны бирдей кыймыл аракетке алып келет. Сиздерде мындайча айтканда кабыл алуу бирдей деңгээлде болуп калат деген сөз. Анткени окшош нейрондорду биз мындайча айтканда ойготуп койдук. Окшош нейрондорду ойготуп коюп, эгер сабак өтө берсеңиз, анда балдарда кабыл алуу мындайча айтканда жакшыра берет. Ошонун үстүндө боло берет да. Ошого жараша оюндарды ойлоп табыш керек. Көнүгүүлөрдү ойлоп табыш керек. Балдар ойлошот, мен ойноп атам деп ойлойт, бирок на самом деле сиз өзүңүзгө жардамчы булактарды кошуп алып аткан болосуз да. Ошондо сизге жеңил болот. Так, дагы суроо барбы агай? Азыр батырбыз мен биягында жүрүп калдым да. Айта бериңиз. Ошол үчүн мен башталгыч класстарда жанагы даярдоо курстарында, анан 1-2 класстарда ошол нейрондорду ойготкон разминкаларды көп даярдап, ал кишини машыктырып, кийинки жогорку класстарда уже бала информацияларды бак тез кабыл алганга үйрөнүп келиш керек экен да. Ооба. Мисалы үчүн бизде деле азыр колледжде деле ошол жакшы жаза албаган, жакшы окуй албаган айрым окуучулар, же болбосо кеч кабыл алган, жай кабыл алган, же болбосо таптакыр эле кабыл алгысы келбеген студенттер деле бар да, чынын айтканда. Демек алар мектептен ушул нерселерге даяр болуп келбегендер да. Ооба. Анан бизде окуучулар ошондой студенттер менен азыркы сен берген маалыматтарыңды да колдонуп, ошол студенттерге колдонуп, алардын нейрондорун ойготконго аракет кылышыбыз керек. Ооба. Бирок толук болушу керек, методикалар толук болушу үчүн дагы эгерде Benim ün öçüp kaldı sizdeki. Önü çıktı. Жақсы, анда мындай кылалы берим. Азыр биз bu YouTube каналга жазылып аткан суроолорго кичине кезек берип коелу. Жүрөкчүлөр аябай кетип атат. Терең ыраазычылык билдирип, абдан сонун маалыматтарга ээ болдук. Анан сиз менен кандай байланышсак болот деп жазып атышат. Анан балдар психологиясы боюнча дагы бир сабак өтүп берсеңиз жакшы болот эле. Азыркы учурда өткөл курактагы балдар менен иштешүү абдан кыйын болуп жатат деп атат.
сизди кечке чейин уга бергенге даярбыз деп жазып атышат. Анан нейрогимнастиканын көнүгүүлөрү менен бөлүшө аласызбы сураныч деп суроолор бар экен да. Анан буларга бир кыскача жооп берип коюңуз, андан кийин жыйынтыктай берели Кудай буюрса. Так, урматтуу эжелер, именно мен азыр бөлүшө албай окшойм баары менен. Шаар окуу курсун эгерде чын эле мен курсумда айтып аткан жерим жок. Мен бирок нарындан эжелер аз окуйт экенин билем. Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден аябай көп окушат. Мен аябай ичим тарыйт. Эмнеге нарындан окушпайт депчи. Анан эми буюрса агай көпүрө болуп калды окшойт. Сиздер таанышып калдык окшойт. Урматтуу эжелерим, өзүмдүн эжелеримсиздер да сиздер. Эми эгерде окуйм десеңиздер, мен чындап келсе аябай кубанам, аябай сүйүнөм. Анан көнүгүүлөр, именно нейро көнүгүүлөр боюнча мен шаар окуу курсунда 300дөн ашык ушундай нейро көнүгүүлөр менен бөлүшөм, чындап келсе. Анан методикага келе турган болсок, методика 20дан ашык методика ал өзүнчө, андан тышкары алфавит методикасы өзүнчө кетет, жана методикалардын коллаборациясы өзүнчө кетет. Эгерде окуйм, үйрөнөм десеңиздер, толук түрдө үйрөнүүнү кааласаңыздар, анда менин номеримди калтырып койсо болот, агай, менин өзүмдүн номериме деле байланышсаңыздар болот. Болбосо биздин Алипе-Про баракчабызга деле кайрылып байланышсаңыздар болот. Дал ушундай. Мен да убактым аябай бүтүп калды окшойт, агай. Мен баардык суроолорго жооп берейин деп аракет кылгам, бирок убактым ушундай эле болуп калды. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Эгер суроолор болуп калса, анда агай, менин номеримди берип койсоңуз болот, болбосо сиз аркылуу деле байланышсак болот. Чоң рахмат. Азыр бир 2 мүнөт бизден кичине ыраазычылык билдирип коелу. Мерим. Мерим, чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, биздин жакшы билгендериңди, жаңы маалыматтарыңды берип, убактыңды бөлгөн үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн дагы аябай керек маалыматтар болду. Анан биздин долбоорго кошулуп, ушундай салымын кошуп атканы үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта, ишинде ийгиликте болсун. Жакшы. Чоң рахмат. Мерим, сиз менен сыймыктанабыз. Кудай буюрса, келечекте Кыргызстандын билим берүү системасында дагы көп кызмат кыла беребиз деген чоң ишенич бар. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, Кудайым ден соолук берсин. Үйдөгү үй бүлөнүн, кичинекейлердин өмүрү узун болуп, үйдө дайыма бакубат жашоо болсун. Ал жакта тынч болсо, дайыма Кудай буюрса Кыргызстан эле эмес, ааламга кызмат кылганга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ийгилик. Бүгүнкү жасап аткан эмгегибиздин эртең жемишин көргөнгө Кудай Таала насип кылсын. Сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат сизге. Биздики YouTube'дан дагы эле угулуп атабы? Жок, тиги эмени YouTube'дагы биздин көрүүчүлөр угуп атса керек да. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү семинар, тренинг, вебинарларда ар бир вебинар боюнча буюрса келечекте мындай тестирлөө болот. Аны сиздерге айтканбыз. Себеп дегенде сиздер ошол квалификациясын жогорулатылды деген сертификатка ээ болосуздар баарыңыздар. Анан ошол себептен активдүү катышсаңыздар, себеп дегенде улам барган сайын биздин катарыбыз азайып баратат. Анан бүгүнкү күндө бир 30дун тегерегинде эле катышуучу болуп калды. Ошон үчүн биз эмне себептен YouTube'дан трансляция кылып атабыз? Себеп дегенде башында билесиздер, 100дөн ашып кетип, биз бул Meet'ке батыра албай калып атканбыз да. Ошон үчүн баарыңыздар аягына чейин активдүү катышыңыздар. Себеп дегенде маселе жерде мындай жана биз көп жолу айттык, кайрадан айта берели. Максат сиздер жанагы Египеттеги пирамиданын жанында сүрөткө түшүп атканды же утуп алган панель менен сабак өтүп атканды элестетпеңиздер. Себеп дегенде бул жөн эле мотивация. Сиздердин эң башкы ала турган нерсеңиздер бул методика да. Бүгүнкү күндө бул тажрыйба. Мындай окуулар сиздерге күндө эле боло бербейт. Мындай мүмкүнчүлүк дайыма эле түзүлө бербейт. Бүгүнкү күндө ушул сынактын аркасы менен сиздерге сонун адамдар келип өзүлөрүнүн тажрыйбасын бөлүшүп атат. Кудай буюрса, кийинки жолу ушуларда биз Калиман Жунушалиева деген эжекебиз менен эртең болсо биздин ушул Нарын педагогикалык колледжиндеги
тренер эжекелерибиз Асел, Гүлжан эжекелерибиз менен жолугабыз. Бүгүнкү теманын уландысы ушу эс тутум боюнча жакшы бир пикир алышып сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн ушундай вебинарларга активдүү катышат деп баарыңыздарга ишенебиз. Анан дагы бир белгилеп айтып койчу нерсе, өткөндөрдө айттык эле, сабырдуу болсоңуздар. Бүгүнкү күндө биз YouTube'дан трансляцияга кетиргенде, шилтемесин кетиргенде баарыңыздарда бирдей мүмкүнчүлүк жаралат да. Анан кээ бир бүгүн азыр бир бизге SMS келип кичине маанайды бузуп койду. Таң калыштуу нерсе да минтип атат. Сиздер эмне мектептерге бөлүп кетиресиздерби, мен көрө албай атам, жанымдагы эле мектептер көрүп атат дейт да. Анан бул негизи сиздерди өзүнчө бөлгөнгө андай бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, баарыңыздарда бирдей мүмкүнчүлүк бар. Андай эгерде баары кирип, бирөө кире албай атса, анда өзүңүздөрдүн телефонуңуздарды жакшылап, интернетиңиздерди карап, болбосо эле телефонуңуздарды бир өчүрүп, кайра жандырып, андан кийин иштетип бир аракет кылып көрсөңүздөр да. Анан негативдүү бир ойлонбосоңуздар, сиздерден өтүнүч, баарыбыз мугалимбиз. Сиздерде эле максат бул панель санель эмес. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндөгү методика, окуучулар менен иштешүү, ошол интеграцияланган ийримдер, окуучуларга практикалык көндүмдөрүнө жардам берүү, аларга кесиптик багыт берүү эртеңки күндөгү биздин 12 жылдык билим берүү системасындагы негизги талаптар болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул жагына жакшылап даярданганга аракет кылалы. Баарыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн ийгилик каалайм, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, Кудайым ден соолук берсин. Бар болуңуздар, Кудай буюрса сиздер менен